Ош облысы боюнча ок атуучу куралдар сатылбай жана пайдаланылбайт. Мындай чечим алдыда өтүүчү шайлоо өнөктүгүнө байланыштырышууда. Андагы негизги максат коомдогу тартипти камсыздоо, укук бузууларды алдын алуу максатында кабыл алынган. Ички иштер министрлигинин 11 декабрдагы буйругуна ылайык өлкө боюнча учурда текшерүү иштери жүргүзүлүп баштады. Аталган буйрукта лицензия берүү тобу жана милициянын аймактык кызматкерлери иш алып барууда. Буга чейин бир нече жыл мурда ошол саясий өнөктүн алдында ок атуучу куралдарды сатуучу магазиндерди тоноп кеткен учурлар болгон, уурдап кеткен учурлар болгон. Ошон үчүн ошондой нерселерге жол бербөө максатында убактылуу азыр ошол ок атуучу куралдарды сатуучу магазиндердин ишмердүүлүгүнө убактылуу тыюу салынды. Ошондой эле бир жаран экинчи жаранга өзүндөгү документалдуу болгон курал жарагын өткөрүп берүүгө тыюу салынды. Ошондой эле жаңыдан ошол сайсыз курал алуучу жарандарга уруксат берүү да убактылуу токтотулду. Учурда курал жарактар сатылуучу дүкөндөр жабылган. Бул убакка чейин пайдаланып жүргөн жарандарга да тыюу салынган. Ал эми чектөө учурунда мыйзамсыз пайдаланган жарандарга айыппул жана жаза аткаруу чаралары көрүлөт. Мындан сырткары тез күйүүчү жана жарылуучу каражаттар сатылуучу жайларда текшерүүгө алынган. Атайын каттоодо турган жарандардын үйлөрүнө чейин атайын милициянын участкалык инспекторлору, андан башка тиешелүү кызматкерлер биргеликте текшериштерин жүргүзүп атат. Ошондой эле мына көмүр кен казган азыр учурларда жардыруучу заттарды иштетишет, алардын коопсуздугу боюнча дагы текшерилип атат. Анан мына жаңы жылга карата жардыруучу ар кандай баягы заттар, салюттар бар, баягы тез күйүүчү зат. Алардын сакталышы боюнча дагы атайын складтарда каралып, анан белгилүү лицензиясы бар гана сода дүкөндөрдүн ээлерине гана уруксат берилген, баарына эмес да. Ошо лицензиясы жок жарандарга аны сатпоого, сатса жоопкерчиликке тартыла тургандыгын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө. Кабыл алынган чектөө жарандардын коопсуздугу үчүн маанилүү экендигин адистер белгилейт. Ага себеп шайлоо алдындагы ар кандай кырдаал жаралуу коркунучу бар. Бул убакка чейин да шайлоо алдында мындай чектөөлөр киргизилип келгенин билдиришет. Эгер биз мындай нерсени жок, бул саясий жагынан кандай бирөө байлыктын кылга киргизип аткан иш чарасы же болбосо кайсы бир кызыктар саясатчынын гана өз пикирин алып аткан нерсеси деп айта турган болсок, бул туура эмес. Бул ар бир мамлекет алдын ала көрүш үчүн керек болсо, ошол азыр биз билебиз, алыскы райондордо электр энергиясын атайын өчүп калбаш үчүн ар кандай агрегаттарды алып барып атат. Же болбосо трансформаторго кошумча нерсе алып барат. Себеп дегенде ошо жарандардын шайлоо укугун толук кандуу иштетиш үчүн. Кот ушундай коопсуздук маселеси бул биринчи орунда турат. Коопсуздук маселесинде мындай чектөө киргизүү бул туура деп көрөбүз. Жана юридикалык жагынан эч кандай туура эмес, же болбосо булга адам укугу бузулат деген чектөөлөргө биз өзүбүз пикирибизде муну туура кагылышыбыз керек. Анткени менен шайлоо алдындагы чыр-чатактардын бир канчасы курал колдонуу менен коштолору буга чейин да айтылып келген. Айтсак, Сузак районунун тургуну жеке ишкер Искендер Хамракуловду өз үйүнүн бутуна бир нече жолу ок атып кетишкен. Ишкер бул окуяны шайлоого байланыштырган жайы да бар. Выборга старт берилишинен агитацияга бир айча мурда булар мени түнү чакырышып уже башкача боло башташты. Эмне үчүн сен мекенчиликке берип койдуң анау? Сен, значит, партия биз билесиң го ким менен экенибизди деп ошондон башташты булар кылат иши. Мен анан айттым буларга, мына номери женики, здание хозяйкары номери. Сурап алдап аткан болсом, каалаганыңарды кылып аласыңар дедим. Ош облусу боюнча ар бир аймактык райондордо бирден ок атуучу курал саткан дүкөндөр бар. Ал эми Ош шаары боюнча алардын саны 4. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын акыркы текшерүүсүнүн жыйынтыгында бир мыйзам бузуу фактысы катталган. Киргизилген убактылуу чектөө 2020 жылдын 30 декабрына чейин жүргүзүлмөкчү. Нурзада Сыдыкова, Адлет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.